Курултайдын ролуна жана ордуна олуттуу маани берүү биздин демократиябыздын талабы. Ал ар бир жаранга мамлекеттин калыптанышына жана өнүгүшүнө катышууга мүмкүндүк берген механизм болуп саналат. Буюрса көч бара-бара түзөлөт дегендей, бул механизм жыл өткөн сайын жакшыра берет деп ойлойм. Калкыбыздын үнү угула турган жана муундан муунга өтүп келе жаткан бул маанилүү институтту колдоно баштаганыбызга мен сыймыктанам. Урматтуу кыргызстандыктар, былтыр ноябрь айында өткөн биринчи элдик курултай өлкөбүздүн тарыхында алтын тамгалар менен жазылып кала турган маанилүү кадам болду десек жаңылышпайбыз. Биз жапа-тырмак аракеттенип, демократиянын жана адилеттүүлүктүн негиздерин чыңдай алдык. Кыргыз Республикасынын бардык жарандарынын бакубатчылыгын андан ары камсыз кылууга жол чаптык. Бүгүн биз улуттук тарыхыбыздын дагы бир жаңы барагын ачып, жаңы чогулган элдик курултайдын ишин баштоонун алдында турабыз. Бүгүнкү курултай жаңыланган диалогдун кезеңи. Жаңы идеяларга шыктанган элдин үнүн угуу менен жаркын келечегибизди түптөй турган маанилүү чечимдерди кабыл алуунун учуру. Ар бирибиздин алдыбызда жалпы кыргызстандыктардын кызыкчылыгын коргоо деген албан жоопкерчилик турат. Андыктан эл журттун өсүп өнүгүшүнө жана биримдигине умтулуубуз, жасаган иш аракеттерибиз эл алдындагы милдеттерибизге төп келиши керек. Бүгүнкү делегаттардын курамында жамы журтубуз сыймыктанган жарандарыбыздын бар экени мени кубандырат. Сиздер элдин үнүн угабыз, үмүт тилеги менен өтүнүчтөрүн жеткиребиз, үзүрлүү жыйынтыктарга жетишүүгө жол ачкан чечимдерди кабыл алабыз деген изги ниет менен келдиңиздер. Менин да, өкмөттүн да тилегибиз ошондой. Мен элдик курултайдан мазмундуу жана конструктивдүү иштерди күтөмүн. Ал үчүн ар бир делегаттын талкууга жигердүү катышуусу, омоктуу ойлорду көтөрүүсү маанилүү. Бүгүнкү өзгөрүлмөлүү заманда алдыдагы жылдарда кыйынчылыктар болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бирок ынтымагыбыз бекем болсо, кеңешип иш алып барсак, кандай гана тоскоолдук чыкпасын, аларды жеңип, жалпы максаттарыбызга жете алабыз деп ишенемин. Биздин негизги максатыбыз жана түпкү мүдөөбүз ар бир жарандын өз күч дарамети жана мүмкүнчүлүгүнө жараша адилеттүү жана гүлдөгөн коомду, өнүккөн өлкөнү курууга катышуусуна жетиштүү болуп саналат.